Саламатсыздарбы, урматтуу колдонуучулар. Бул тасмада сиздер системага бүтүрүүчүлөрдү киргизүү жөнүндө маалымат биле аласыздар. Ар бир окуу жылынын аягында окуу жайлары үчүн бүтүрүүчү класстары жана бүтүрүүчү группалары болушу ыктымал. Анықтан билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасында бүтүрүүчүлөр жөнүндө буйруктун негизинде жана алардын аттестация, диплом алуусу боюнча маалыматты киргизгениңиздер зарыл. Тактап айта кеткенде, сиздер мекемелер бөлүгүнө кирип, андан соң окуучулар бөлүкчөсүн тандаңыздар. Айта кетсек, бул тасма бардык окуу деңгээлдери үчүн ылайык жана колдонууга мүмкүн. Панелдин үстүндө жогорулоо же аяктоо баскычын тандап, тилкелерди толтуруу зарыл. Окуу жылында окуучулар бүтүрүп жаткан окуу жылын тандайсыз. Окуу жылына бул кийинки окуу жылдын мөөнөтүн киргизесиз. Класстан, группадан тартып тилкесинде сиздер бүтүрүүчүлөрдүн классын же группасын белгилейсиз. Азыр мисал катары 9 класстын бүтүрүүчүлөр жөнүндө маалымат киргизебиз. Класс тилкесинде бүтүрүүчү классты тандап, макам тилкесинде бүтүрдүү статусун белгилейсиз. Класска чейин же кийинки класста тандоолор болбойт. Айта кетсек, биз толук группаны белгилеп, андан соң аттестациядан, сынактан ийгиликтүү өтпөй калган окуучубуздун жанынан белгини алып коебуз. Бүтүрүүчүлөрдүн тизмегин белгилегенден кийин кийинки баскычын тандайбыз. Айта кетсек, окуучуларды бүтүрүү тизмегине кошууда тактоого сунуш берилет. Тизмени тактап, каталары жок болсо, анда бекемдөө баскычын басабыз. Ошентип биздин тандалган окуучуларыбыз окууну аякташты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.